Кайсы мамлекеттер мугалимдерди колдосо, ошол мамлекет тезүгөн өнүгөрлүгүн. Заманбап технологиялар, билим берүүнү башкаруу, сынчыл ой жүгүртүү, педагогика жана психология багытындагы окутуу ушул жылдын январь айында уюштурулду. Окутууга Ошмунун жана Ош шаарындагы жогорку окуу жайлардан 400гө жакын окутуучу катышкан. Окуу жайдын жыйындар залында курстун угуучуларына ректор Кудайберди Кожобеков сертификаттарды тапшырды. Анда биз ошол 15 январдан баштап 27 январга чейинки аралыкта ошол окутуучулар өзүбүздүн Ошмунун квалификациясын жогорулатуу борбору тарабынан уюштурулган атайын курска катыштык. Алардын катарында өзүм да катыштым. Бул жердеги биздин тренерлер аябай мыкты тажрыйбалуу окутуучулар экен. Биз ошол окуу процессинин мындан ары жүргүзүлүшүндө аябай көп маалыматтарды алдык, андан кийин издендик. Көп нерсеге жетише алдык деп ойлойм. Педагогикалык чеберчилигин өстүрүү курсу Ошмунун билим берүүнүн, изилдөөлөрдүн, инновациялардын сапатын өнүктүрүү боюнча стратегиялык пландаштыруу департаменти жана квалификацияны жогорулатуу борбору тарабынан өткөрүлдү. Бул биздин борбордун квалификацияны жогорулатуу борборунун эң чоң иш-чарасы деп айтууга болот. Анткени ректорубуздун жана Ош мамлекеттик университетинин структураларын оптималдаштыруу максатында бул жаңыдан түзүлгөн борбор. Октябрь айында эле түзүлдү эле. Мына ошо октябрь айынан бери өзүбүздүн программалар менен мына ошо мугалимдердин чеберчилигин жогорулатуу курстарын уюштурдук. Окутуучулардын педагогикалык чеберчилигин өстүрүү, квалификациясын жогорулатуу максатында 2015 жылы Ошмуда мугалимдердин билимин өркүндөтүү институту ачылган. 2023 жылы Ошмунун структурасын оптималдаштыруу максатындагы ректор Кудайберди Кожобековдун буйругуна ылайык квалификацияны жогорулатуу борбору болуп түзүлгөн. Ийгилик болсун, жакшылык болсун, университет өзү өнүксүн.